Катары менен бир нече жылга созулган кургакчылык суга суунун жетишсиздиги чүйлүк дыйкандарды өсүмдөрдү кандай жол менен сугаруу керек экендигин ойлонту. Мына жакынкы жылдардан бери чүйлүк дыйкандар жамгырлатып, тамчылатып сугарууга өтүштү. Бул азыр өзүнүн кандай жыйынтык берип атат, мен силерге азыр кененирээк айтып берем. Айыл чарба тармагын каржылоо өз убагында болгондуктан пайдалуу насия алып, ага сатып алынган жамгырлатып сугаруу агрегаттын артыкчылыктарын өз тажрыйбабызда сездик. Айыл чарбасында чындап өзгөрүүлөр башталды дейт дыйкандар. Туурабы катылган фермерлердин жыл санап иштери алгалап, дыйканчылыктын оор түйчүктөрүнүн акыбети кайтууда. Айыл чарба министрлиги быйыл мына былтыртан баштап ушул жакшы дыйкандарга көңүл бурулуп атат. Өзгөчө ушул мына суунун баарыбыз күбө болуп атабыз, суу жетишпейт жылда. Быйыл ушул айыл чарба министрликтин демилгеси менен, Айыл банктын колдоосу менен быйыл ушул жамгырлатып сугаруу боюнча агрегаттарды алып келип, мына бир 2 жумадан ашты. Ушул бул жерде 50 гектар соя тиккенбиз, мына ошону сугарып атабыз азыр. Буюрса башталышы жаман эмес. Мындай ыкма менен күнүнө 7 гектар жерди сугарууга болот. Италиядан чыккан бул агрегат үнөмдүү, тез жана ыңгайлуу. Жаш болсо да эмгекке башкан Эмир үрөнчүлүк чарбасынын жетекчиси Ратбек Советовдун келечекке болгон өзгөчө мыкты долбоорлору бар. Айыл чарбасына заманбап мамиле кылууга эбак эле убакыт келген дейт ал. Эң биринчи артыкчылыгы бул сапаттуу жана үнөмдүү сугаруу. Сапаттуу сугарат, сууну да үнөмдөйт да. Күнүнө бир катушка 3,5 гектар сугарып атат бүгүнкү күндө. 2 катушка менен биргеликте 7 гектар жерди сугарып атабыз бир суткада. Насос, дизельный насос турат. Саатына 10 литр солярка расход кылып атат. Бүгүнкү күндө суунун расходу саатына 125 куб суу расходдойт насос. Бул кара сугатка салыштырмалуу абдан үнөмдүү болуп эсептелинет да. Сугат суу тартыштыгы жок. Өз убагында каржылоо биздин алдыбыздагы максаттарыбызды абийирдүүлүк менен актоого өбөлгө болду дешет бул тармакта иштегендер. Учурда кызылча, жүгөрү, жашылча жемиштер сугарылууда. Өз ара келишим негизинде дыйкандар сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыз болушууда. Бул жылга чейин мындай көп акча бөлүнгөн эмес. Быйыл аябай ирригацияга аябай биздин өкмөтүбүз жакшы карагандыктан көптөгөн каналдарыбызды, ички арыктарыбызды, чарба каналдарыбыздын баарын тазалап, бүгүнкү күндө дыйкандарга сууну толук кандуу берип атабыз. Жылдан жылга суунун аздыгына байланыштуу биздин дыйкандар, дыйкан чарбалар, көптөгөн чоң хозяйстволор тамчылатуу ыкмаларына өтүп атат да көп. Бел чечпей эмгек кылып жаткан дыйкандарда учурда тыным жок. Бир жагынан түшүмүн жыйнаса, бир жагынан жүгөрү, кызылча, жер жемиштерин кандыра сугаруунун аракетинде. Быйыл Кудайга шүгүр деш керек. Быйыл суу мол, ушул иштеп, ушул суу чарбасында иштеген бая башкармалыгына чоң рахмат. Ушундай өз убагында сууну жеткирип бизге берип, мына ошонун мына пайдасы мына ушундай болуп атат. Мына кызылчабызды көрүп атасыңар. Бу жерде кулпунай өстүрүп атабыз. Кулпунай да жакшы, Кудай буйрса. Чүйдүн бардык талааларында эмгек кайнап турган учур. Башкысы фермер дыйкандар жыл сайын заманбап иштөөнүн жолдорун үйрөнүп, иш ыкмаларын үнөмдүү, сапаттуулукка багытташууда. Сталбек Абдыраев, Руслан Бараненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.